Таза суу маселеси Кыргызстандагы эң курч көйгөйлөрдүн бири. Бийлик бул маселени эл аралык кредиттердин жардамы менен чечүүгө ынтызар. Бирок жергиликтүү жашоочулар бул долбоордун жыйынтыгы менен дайыма эле ыраазы боло беришпейт. 2018 жылы Европа өнүктүрүү банкы Нарын шаарынын суу түтүктөрүн жана канализациясын реконструкциялоого 5,5 миллион евро бөлгөн. Анын 3 миллион 300 миң грант түрүндө болсо 2 миллион 200 15 жылдык насыя катары берилген болчу. Бирок эмнегедир тоо боюнда жайгашкан кирпичтин тилкесиндеги үйлөрдө суу жок. Ага жашоочулар акы да төлөгөнгө мажбур. Бул жерде эле аласызбы байке сууну? Сууну ушул жерден алам. Малдар өтүп кетти да тетигине. Бул жерде биз да ичебиз, малдарды ичет мына, малдарды көрүңүз. Кичинекей балдарыбызды жиберсек, неме алып келе албайт. Өзүңүз аны барасыз. Тоңуп калат, булар тоңуп калат да. Биз келип алабыз. Биз азыр жолдо турбайбызбы? Бул жолдун астында суу чыгат. Арыштондор бар, баары койдуруп алган, сонун биякта. А мына бул үстүндө эчтеке жок, суу жок. Суу жок да кылышат да бул райондочу. Силерде да жокпу суу? Суу жок бизде. Көрсөтпесеңиздер. Көрсөтүп берейин. Бул жер уручной. Өзүңүз алып коясыз ол бидон менен. Өзүм алып суу ташып келип куям. А бул жерде болсо центральный болуш керек болчу. Центральный болуш керек болду, суу жок. Жок. Сиздерге счет келеби ошол жанакы? Иә. Счет келеби сууга? Келет, төгөбүз. Барбы счеттор? Бар. Нарын суу канал ишканасынын жетекчилиги менен жолугуу кыйынчылык туудурган жок. Бул муниципалдык ишкананын башкы инженери чакырбастан өзү кирпичниге келди. Бул акыркы 18-жылдары ЭБРдин колдоосу менен таза суу трубалары жаткызылган подрядчик Минур деген ишкана салган болчу да, ошол трубаларды биз ишке кабыл албай атабыз, жарылуу болуп. Проекттен дагы төмөн басым сууну берсек деле жарылып атат да. Ошон үчүн суунун басымын көтөрө албай, көтөрүүгө мүмкүн эмес, жарылат. Анан тоо таянган көчөлөрдөгү үйлөргө суу жетпей атат да. Нарын суу канал ишканасынын Минурга башка да дауматтары бар. А жерде задвижка бар. Ошону ачып жапкан. Ошол задвижканы жаап туруп, муну бастырып койгон, что бизге доступ бербей. Силер обслуживать этиш керексиз да. Бизге түшүбүз керек, бирок биз кабыл албаскандан кийин тийбейбиз да. Бизге жарылып кетсе тиге менен бизге доо койгочу постоянно, биз жарып салып атасыңар деп туура. А бул жер ачык болуш керек да, биз эски трубаны бүт өчүрүшүбүз керек. Суу келечекте жаңы менен гана кетиш керек да. Башкы инженердин кабинетинде дагы бир далил көрсөтүлдү. Азыр көрүнбөйт го, чаптап койгонбуз эмеси менен. Бүт эле ыстыктан ажыраган, бул жер төртөө болуш керек. Ыстыктан качан жарылган эмеси числосу менен 14-12 ай 21-жыл. Минур ишкананын ишине Нарын шаардык мэриясынын кызматкерлери да нааразы. Биз ойлогонбуз, эгер өндүрүш болуп бир 3-4 жолу жарылып болсо, анда кабыл алса болмок. Анан 35 жолу жаңы труба жарылып аткандан кийин өтө оор болуп атат. Анан элдер да нааразы болуп атат. Анткени суу толук баягы атмосфера жетпей атат, давлениеси. Анан элге толук жетпегенден биз кабыл ала элебиз. 1 миллион 500 миңге чыккан тендерди жарым баасына уткан экен да. Анан бул дагы баягы сапатсыз жаза алуусуна бир кедергесинби, өбөлгөсүн түзүп атат да. Нарын суу каналынын жетекчилиги жана мэрия өкүлдөрү бир үнү менен Минур компаниясы күнөөлүү деп айтышууда. Бирок жергиликтүү тургундар башка ойдо. Минур компаниясына кандай деп баа бермек элем. Эми чынында үйүбүздөн суу кирди, жайкысын жакшы эле, жакшы. Үйгө суу кирип, тирилибиздин баарын ошону менен жасап жатабыз да. Анан былтыр эки кыш ошо жарылып бир проблемалары болгон. Эми аны булар өздөрү билет, боякта бир жарды айтып жүрүштү. Анан чыны мен көзүм менен барып көргөн эткен жерим жок. Анан Минур компаниясына деле эч кандай баа бере албайм. Мындан тышкары жанандык активисттер бул жерде да аткаминерлердин коррупциялык кызыкчылыктары бар деп эсептешет. Минур болсом да, эми бул багы шапка сураса дагы бирдеме сураса жок, мен өзүм Казакстандын турбалам өзүм деп өзү таап өзү иштеп атат. Бул шапка бербей
койсо эле муну басынтатышат да. Басынтып эле, чтобы өзүлөрүнүн оюндагысын аткарып, өзүлөрүнүн фирмасын киргизип, өзүлөрүнө акча түшүш керек. Бул баягы эле акчанын айынан эле болгон оокат бул. Минур ишканасы акыркы 5 жылда 33 миллион сомдон ашык салык төлөгөн. Анын өлкөнүн бардык аймактарында ири долбоорлор ишке ашкан. Маселен, Балыкчы шаарында 2015 жылы ишкана тарабынан насостук станция жана канализация курулган. 11 чакырымдык тилкеде так нарындагыдай түтүктөр колдонулган болчу. 2016 жылы апрелде эксплуатацияга берген ошол бойдон мына иштеп турат азыр. 4 рабочий состояние. Мындай токтоп калган ЧС Жок, мындай боло элек. Балдар эксплуатация кылып, бул убагында смазка кылып, убагында карап, убагында тартып, убагында неме туруш керек. Болду ошол. Бул да маанилүү да туурабы? Маанилүү. Эксплуатацияны зависит этет, карабай койсоң болбойт да мына. Ар бир саат сайын карап туруш керек. Вибрация деп коет, кавитация деп ошолор баарын карап убагында жасап туруш керек. Мындан төмөнкү да суроолор жаралат. Нарында суу түтүктөр кантип иштетилген эле жана техникалык бузуулар болду беле? Пандемия учуруна чейин, ошондо 1 жыл мурда көп жарылуулар болуп, ага чейин эмнеге анча көп жарылуу болуп атканын аныкташ үчүн ушул жерге атайын манометр врезка жасап, манометр койгонбуз. Бул трубалар 6 атмосферлик трубалар. Полный максимумга ачканда бул 8 атмосферге жетип кетип атат. Буга баары күбө болуп кетишкен да. Ушул жерге келип, комиссия болуп, келип водоканалында чоңдору келип, ушундан көрүшкөн. Тияктан сууну кой бергенде бул 8ге чыккан да. Ушул себептен Минул катаал чараларга барды. Люктуу бетон плитасы жабуу менен сууну башкаруучу бөлүштүрүлүүчү скважинага кирүү чектелген. Азыр могу плитанын астында биздин люк бар, бизге тиешелүү задвижка. Бул плитаны койгонубуздун себеби ошо водоканал өз билемдик кылып эле ача беришип, жарылуулар көп болгондуктан атайын плита коюп койгонбуз. Бул плитаны дагы көп жолу ачып, өз билемдик кылып эле ачып жаап жүрүштү негизи. Милдетине кирбейт да бул. Милдетине кирбейт. Ар жактагы люктан деле сууну жапса болот да негизи. Жок, алар именно ошо биздикинен жаап, чоң ачып жаап, ойнотуп атышып, ошо жарылуулардын көп эмесин ошол кесепетинен болду. 2-3 жол комиссия келип кетти 1 жылдын ичинде. Ошо 2-3 жол комиссия келердин алдында ар дайым именно ошол убакта ушул плитаны манипулятор менен көтөрүп, кирип, ачып, скачок кылып атышты да. Азырынча бул суу түтүктөрдүн жөнгө салуусу Минур ишканасына жүктөлгөн. Анткени ал ишке бериле элек. Ачында эле Нарын суу каналынын тарабынан уруксатсыз кирүү иши болгонбу? Burada 2 труба менен өтүп жүргөн жер жалгыз труба суу жетпей атат. Ошон үчүн тиги жердин частичтин ачканбыз. Азырда бир 5-10% ачык турат да. Анан жабылуудан, жарылуудан качып эле совсем жаап салып атышпы. Анан суу жетпей калып атат да, бир труба менен барып жүргөнчү. Ошол учурда биз эмес, эл өздөрү бар ачып ийген учурлар болгон. Ал эти 1 жыл, 1,5 жыл мурун. Эл өзүгө. Бизге келет, биз түшүндүрөбүз, биз дастук жок. Бул жер мондай деп. А жерде жашагандар а жерде прекрасно билип бүттү да. Нарындын жергиликтүү тургундары бул люкту атайын көтөргүч техникасыз ача алышпайт. Анткени бетон плитанын салмагы 1 тоннадан ашат. Анан эмне үчүн башкы инженер люкту ким ачканын билсе, эч ким жоопко тартылган эмес. Бирок сууну жөнгө салууда уруксатсыз кирүү болгондугун чыр-чатактын эки тарабы тең тастыктап жатат. Мындай аракеттин натыйжасында эмне болушу мүмкүн? Кээ бир учурда баягы уруксатсыз водоканал өкүлдөрү келип задвижканы бурап толук баягы суунун басымын түтүктөргө жиберткенде баягы шаардын ылдый жагындагы биз жаткызган түтүктөрдүн суу басымын баягы манометрлер менен карасак 7,8 атмосфер менен көрсөтүлүп туруптур. Анын сүрөттөрү да бар. Бул баягы атайын жазылган жарылуулар болду да. Гидравликалык тестирлөө болуп атканда 1 куб сууну 4 саатта дейин толтуруш керек. Бизде де 1000ден ашык куб бар да. Аны ошон үчүн деген бизде деген баягы тестирлөө бүткөндөн кийин толтурганда уже эртең батырат неметет, бирок ошондо да бир 2-3 күн толуш керек да негизи. Документтерге ылайык түтүктөр сыноодон өткөн. Белгиле кетчү нерсе аларда так 4 атмосферанын басымы иштеген деп таанылган. Бул бардык кызыктар тараптарынын кол тамгалары менен тастыкталат. Анын ичинде архитектуралык көзөмөл жана Нарын суу чарба ишканасынын башкы инженеринин колу бар.
Мына ушунун бардыгы түтүктөрдүн кемчиликсиз болгонун ырастап турат. Эске салсак, долбоордо 6,3 атмосфера басымына туруштук бере турган түтүктөр төшөлгөн. 2016 жылдан бери Газпромго поставка алдык, Азиатский банк, Европейский банк проекттерге. Арис постоянно, каждый год поставляем, почти 80% мы поставляем. Бүт жактарга поставка алабыз, каждый региондо, каждый айылда биздин трубабыз жатат. Эч качан жарылган эмес, вопрос болгон эмес. Силер ошол эле түтүктөрдү минор ишканасына дагы поставка алат экенсиз. Алар болсо бүт Кыргызстан боюнча иштейт экен. Анан кийин нарында болгон окуя боюнча, чыр чатак боюнча айтып кетсеңиз, ал жакта жарылып кеттир. Сиз ошол поставка алган түтүктөр. Анан эмне менен түшүндүрөсүз аны? Ал жакта труба өзү цельный труба жарылган жок. Ал жакта именно кошулма жерлеринен жарылып атат. Ал себеп давление 6,3 эмес, көбүрөөк да. Ошол себептен труба өзү качествосы жакшы. Стыктардан кеткен себеби ошол норманы ашып кеткен да. Эксплуатациясы. Ошол эле себептен сиз, например, канчанчы размергесиз? 42. Ошол эле себептен 38 размер берип, сизди постоянно ошону кийдесе, чурка деп айтса дагы, ошол себептен сиз дагы баса албайсыз да. Труба деле ошол себептен 50 жыл гарантия берилген трубага, если норма болбосо, даже 6,3 деген маселе немеден давлениеде иштебеш керек ал. 6,3 деп проектировщик жазган кезде давление 5 же 6 болуш керек максимум. Ал эми түтүктөрдөгү мындай жогорку басым муздак сууну коопсуз пайдаланууга кандай таасир этиши мүмкүн? Анткени Бишкекте деле басым 2 атмосферадан ашпайт. Үй ичиндеги стиральный машина болобу, баягы раковина, унитаз, сантехническое оборудование деп жалпы жөнүндө айтып кетели. Ошо сантехнические оборудованиялар 2, эң жогору 3 атмосферага расчеттолгон да. Анан кийин ошо баягы суу түтүгүн толук 7,8 атмосфера болгондо, ошо аймакта жайгашкан үйдөгү жашоочулардын стиральный машиналары дагы жана башка өзүнүн бир оборудованиялары иштен чыгып, дооматын бизге коюшкан. Кайра кээ бирөөнү оңдоп бергенге туура келген. Нарын суу канал ишканасынын жетекчилери түтүктөрдүн иштөө басымын билишкен эмес дегенге ишенүү кыйын. Түтүктөрдөгү басымды жогорулатууга эмне себеп болду экен? Долбоорду изилдеп жатып, Шыралиев көчөсүндө бир маанилүү жагдай аныкталды. Шыралиев көчөсүн бойлой дагы 2 суу тармагы бар. Болот жана азбест цемент түтүктөрү. Долбоордо аларды демонтаждоо же иштен чыгаруу каралган эмес. Демек 3 түтүк тең иштеши керек болчу. Бирок негизги жүк жаңы төшөлгөн түтүк минурга түшкөн. Бул божомолду водоканал ишканасынын башкы инженери өзү да тастыктады. Мурда 2 труба менен өтүп жүргөндө эски, анан азбест деп. Азыр бирөөсү иштен чыгып калды дагы азбеси. Ушул трубаларды салуу учурунда. Анан суу негизинен темир труба менен кетип атат да. А темир мурда 2 труба менен өтүп жүргөн жер жалгыз труба суу жетпей атат. Ошон үчүн тиги жердин частисин ачканбыз. Азырда бир 5-10% ачык турат да. Сюжеттин башында көрсөтүлгөн Кирпичтеги районуна токтолсок, долбоордон бир аз четтөөлөр бар. Долбоордо каралбаган түтүк жолдун жанындагы скважинанын сугат системасына урулган болчу. Биз жок, бул жерде бузган жок. Бул жерден деген бизден азыр уруксат жок. Бул жерден өйдө жакка суу тартып атат деп атат да. Өйдө жактагыларга суу жетпегенге водоканал тартып атат. Кыскасы ошондой болуп атат. Силерден уруксатты албай эле? Бизден уруксат албай эле. Бизден уруксат алыш керек деп пока кабыл ала элек болсочу. Башталганда эле ал жерде тарыхта суу болгон эмес. Магистральный салынмак бул долбоор менен. Ал эми туура көчөлөргө дагы жолун таап суу кириш керек болчу да. Долбоордогу күтүүсүз өзгөрүүлөрүн кайра оңдоп чыгуу мүмкүнбү? Кагаздарын проекттерин торлап жазып атканда бир ошо насос станция коюп кетиш керек. Болгон эле насос станция коюш керек эки жерге. Насос станциядан бул темир бетондон жасалган жаңа кальциолордун ичине деген ошо насос менен эле анан бир бак коюлат да. Болду. Ошо менен эле бүтөт. Бунун наркы болсо 200 миңден 250 миңге дейт. Ошондон чоң алышка бирди койсо, кирпичныйга бирди койсо жетет.
Минур өндүрүштүк бирикмесинин арбитраждык сотто утуп алган жана ар кандай комиссиялардын чечимдери бул ишкананын пайдасына айтып жатат. Бирок мамлекеттик экспертизанын акыркы чечимин күтпөстөн эмнегедир келишимдин түз катышуучусу болгон Нарын суу каналы эмес, Нарын шаардык мэриясы өзү ошол түтүктөр боюнча чет өлкөгө көз карандысыз экспертиза жүргүзүү демилгесин көтөрдү. Дагы ал азыркы кетип аткан суу жанагы 6-3 эмес, андан аз басымда эле кетип атат. Ошого чыдабай, жарабай калып атат да. Анан ошон үчүн биз экспертизага берип атабыз. Нарын мэриясы түтүктөрдү максималдуу 6 атмосфералык басымды кармап турууну көздөп жатат. Бирок Нарын суу каналында басымды автоматтык башкаруу туруу системасы жок болгондуктан муну ишке ашыруу мүмкүн эмес. Анткени түнкүсүн ал 1,5 эсе көтөрүлүп жатат. Дагы бир суроо туулат. Эмне үчүн пайдаланууга бериле элек объекттин кызматы үчүн элден акча алынууда? Ал дагы деле мыйзам боюнча Нарын суу каналынын балансына өткөрүлгөн эмес беле? Бул эми абонплата боюнча Минур компаниясынын эч кандай тиешеси да жок. Ал суу канал ишканасынын ички чарбалык иши, ал Минур компаниясы өзүнүн жасаган ишин гана аткарып берсе эле, өткөрүп берсе туура болмок да. Ишкана иш жүзүндө келишим боюнча бардык милдеттенмелерди аткарганы менен Минурга мындай дыккат көңүл бурууну ишкананын жетекчиси төмөнкүчө түшүндүрөт. Нарын каналы жана сиздердин ишканаңардын ортосунда көптөгөн наразычылыктар бар экен. Бири-бириңерге карата айыптоолорду айтып жатат. Ошолордун эң башкы себеби эмнеде айтып берсеңиз? Максаты биринчиден бизди ошо эл аралык донорлордун тендерлеринен чектетүү. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси жалпы эле курулуш рыноктон чыгаруу маселеси, жаманат толтуруп чыгаруу маселеси. Буга так кесе айта алам. Бул чыр-чатак 3 жылдан бери уланууда. Мындан улам Нарын шаарынын Шаралиев көчөсүндө жашаган эл бир топ ыңгайсыздыктарга туш болууда. О жерде каскан водопровод, ошону көргөндө 82 сантиметр бийик болуп тур. Анан ошентип жашап атабыз. Жолду касканына быйыл 5 жыл болду. Канализация курдук дейт, водопровод койдук дейт. Анан баары жасап кеткен. Ошол куруп кеткен бойдо мынакей 5 жыл, 4 жыл болду. Жол ушул акыбалда. Дагы силер могу кышты күнү келип атпайсыңарбы? Эгер жайдын күнү келсеңер, бул жерде туруп турса алдыга кара куртаңыз, бир машина жагы фура өткөндөн карасаңыз, ак күрөң эме болуп калмак. Чаңдан, топурактан. Тендерлер бул коррупционерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Аларга аткаминерлер, жергиликтүү депутаттар, муниципалдык ишканалар жана ишкерлер катышууда. Бирок бул талаштан дагы деле сууга муктаж эл жабыркап келет.